Саламатсыздарбы? Бул видеодон сиздерге Jitsi Meet сервис жөнүндө айтып бермекчимин. Бул видео конференция түзүүчү мультиплатформалуу open source инструмент болуп эсептелет. Башкача айтканда, бекер лицензияланган программалык каражат. Баарыңыздарга маалым болгондой, бүгүнкү күндө видео конференцияларды уюштуруучу инструменттер аябагандай көп, бирок алардын дээрлик көпчүлүгү ак төлөө жолу менен колдонулат. Бекер таркатылган варианттары кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр менен чектелет. Ошол себептүү бул тема учурда өтө актуалдуу деп ойлойм. Бул сервистин айта кетчү дагы бир жакшы жагы байланыш сапаты катышуучулардын санынан көз каранды эместигинде. Башкача айтканда, аудио видео байланыш түзүү учурунда эки колдонуучу үчүн деле, 200 колдонуучу үчүн деле жогорку сапатта тейлөө мүмкүнчүлүгүндө. Jitsi Meet веб конференциясын уюштуруунун эң жеңил жана тез жолу болуп веб сервисин колдонуу эсептелет. Ошондой эле десктоп версиялары дагы бар. Программанын расмий сайтынан көрүп алсаңыздар болот. Расмий сайтына браузерди ачып jitsi.org деп жазсаңыздар, мондай баракча ачылат. Эгерде сиздер десктоп вариантын алам десеңиздер, анда могул баскычтын жардамында көчүрүп аласыздар. Ал эми конференцияны баштоо үчүн старт кнопкасын басуу жетиштүү. Негизинен конференция уюштурууда аккаунт же катталууну талап кылбайт. Болгону Google'дын календар сервисин кошуп алууну сунуштайт. Бул кезектеги конференцияларды пландоо үчүн колдонулат. Эгерде кошууну кааласаңыз, анда мышканы бир жолу басуу жетиштүү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Jitsi Meet толугу менен шифрленген коопсуз open source системасы болуп эсептелет. Браузер буга чейин болуп өткөн конференциялардын толук касиетин сактап жүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Айрым бир учурларда буга чейин сакталган оңдоп түзөөлөрдүн негизинде конференция уюштурууну кааласаңыз, анда түзүлгөн тизмеден тандасаңыз болот. Учурда тизме жок, себеби мен буга чейин конференция уюштурган эмесмин. Конференция түзүү үчүн бул жерге каананын атын жазабыз. Каананын аты латын же цифра түрүндө берилет. Мисалы, мындай. Окей кнопкасын бассаңыздар, конференция башталат. Бул Jitsi Meet онлайн конференция уюштуруу программасынын негизги терезеси. Бул өз учурунда бир нечелеген инструменттер группасынан турат. Бул инструменттин жардамында экрандын көрүнүшүн башкарсак болот. Бул инструменттин жардамында колдонуучуларды конференцияга чакыруу мүмкүнчүлүгүн алабыз. Ошол эле учурда түзүлгөн конференцияга пароль берүү мүмкүнчүлүгү да каралган. Мисалы, биз конференцияга колдонуучуну чакырып көрөлүк. Ал үчүн бул шилтемени колдонуучуларга жеткиребиз. Бул кнопканын жардамында шилтеменин көчүрмөсүн алып, SMS түрүндө же WhatsApp'тан таркатабыз. Биз учурда компьютердин жардамында онлайн конференция уюштурууну карадык. Ал эми азыр уюлдук телефондун жардамында түзүлгөн конференцияга кирүүнү карап көрөлүк. Мисалы, биз жөнөткөн ссылканы ачат. Бул жерде мобилдик тиркемеси орнотулган, ошон үчүн биз мобилдик тиркемеди ачабыз. Жыйынтыгында момунтип конференцияга кирет. Учурда жалпы конференцияда 2 колдонуучу бар. Ошондой эле конференцияга кирүүнүн экинчи жолу болуп Jitsi Meet тиркемесин пайдалануу эсептелет. Мисалы, мен Play Market'тен алып смартфонума орнотуп алганмын. Азыр Jitsi Meet тиркемесин ачсам, мындай көрүнүштө ачылат. Бул жерге кабинеттин аталышын жазабыз. Мисалы, биз буга чейинки түзгөн кабинет ITAS деп аталат. Кабинеттин атын жазып түзсөк да болот. Бул жерде стандарттык кнопкалар, бул микрофонду өчүрүп жандырат, бул конференциядан чыгат. Ал эми бул камераны өчүрүп жандырат. Ал эми бул менюнун жардамында аудио түзүлүштү алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле чакырууларды жөнөтсөк болот. Чакырууларды мүмкүн болгон баардык соц тармактардан, электрондук пошталардан жөнөтүү мүмкүнчүлүгү каралган. Ал эми
Мунун жардамында сөз сурасаңыз болот. Кол көтөрүп, сиздин көтөргөн колуңуз мындай көрүнүштө аватарыңызга чыгат. Эгерде колду түшүрүүнү кааласаңыз, анда кайрадан басып коесуз. Аватарыңыздан колдун көтөргөн иконкасы алынып калат. Ошондой эле бул жерде текстик маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Чат, мисалы колдонуучу бул инструменттин жардамында салам деп жазып жөнөтсө, монтип келет. Бул жерден атсаңыздар, колдонуучу жөнөткөн SMS билдирүү келди. Бул жерден жооп берсек болот. Ал ошол эле учурда смартфонго келди. Чаттын жардамында текстик маалымат алмашуу мына ушундай көрүнүштө иш жүзүнө ашат. Ошондой эле экранды бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн бул инструменттин жардамында иш жүзүнө ашырсак болот. Бул кнопканы бассак, мындай терезе чыгат. Бул стандарттык экранды бөлүшүү терезеси. Эгерде биринчи вкладканы тандасаңыз, анда толук сиздин экраныңызды колдонуучуларга бөлүшөт. Ал эми экинчи вкладкадан учурда активдө турган программалардын терезесин бөлүшүү мүмкүнчүлүгү. Ал эми үчүнчү бул Google Chrome браузеринин учурда активдүү болгон вкладкаларын бөлүшүү мүмкүнчүлүгү каралган. Ошондой эле оң төмөнкү бурчунда меню жайгашкан. Бул менюнун айрым бир көп колдонулган мүмкүнчүлүктөрүн айтып өтсөм, биринчиси бул сиздин профилиңиз жөнүндө маалыматты алып жүрөт. Бул сиздин профилиңиздин аталышы, ал эми бул жерде электрондук почта, ал эми бул вкладкада сиз колдонгон түзүлүштөр жөнүндө маалымат. Бул вкладкада календардык пландоо сервистери жөнүндө маалымат берилген. Кааласаңыз Google, кааласаңыз Microsoft'тун кызматын пайдалансаңыз болот. Ал эми бул вкладкада интерфейстин тилин өзгөртүү мүмкүнчүлүгү каралган. Айтылбаган учурда англис тилинде ачылат. Керек болгон учурда бул жерден тилди алмаштырып алсак болот. Ал эми бул жерде модератор үчүн айрым бир мүмкүнчүлүктөрдү жаратуучу кошумча мүмкүнчүлүктөр каралган. Экинчи менюда байланыш сапатын башкаруу мүмкүнчүлүгү каралган. Интернет байланышыбыздын ылдамдыгына жараша тиешелүү байланыш сапатын тандап алсак болот. Ал эми бул менюнун жардамында экранды толук көрүү мүмкүнчүлүгү алсак болот. Бул менюнун жардамында соц тармактарда онлайн конференциябызды бөлүшүү мүмкүнчүлүгү каралган. Мунун жардамында конференцияны жазабыз. Ал эми мунун жардамында YouTube каналына бөлүшсөк болот. Арткы фонду өзгөртүү мүмкүнчүлүгү каралган. Айрым бир кошумча оңдоп түзөөлөр, микрофонду жалпы өчүрүп жандыруу, ошондой эле статистика, анан клавиатуралардын комбинацияларынын тизмесин көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Негизинен Jitsi Meet онлайн конференция уюштуруу сервиси мына ушундай жөнөкөй интерфейске ээ. Колдонуучулардын санында чек жок. Ошондой эле онлайн конференция түзүү убактысына дагы чек коюлган эмес. Онлайн конференцияларды уюштурууда Jitsi Meet сервисинин кызматтарын дагы пайдалансаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.